Kafe, restorandardagı avaldarusdagı bizdiki жакшы эмес. Азыр biraz ороза башталып кетти. Бирок ошого карабастан кечки тамактануулар ачылат, ифтарлар ачылат. Ошол жактарда карап коелу. Бардык 7 мап боюнча дагы кечки ифтарларда караңыздар. Андан кийин жанагы мечиттерде тарау намаз башталат уже, башталды. Ошол жерде дагы ситуация бизде оор болуп кетиши, курчуп кетиши мүмкүн. Многу шайлоолордон кийинки багы жуктургандар ошо намазга барышат. Ошол жерден дагы бардык элге жугушу мүмкүн. Ушул боюнча Өмүрза аке, бардык сиздердин багы жооптуу мечиттериңиздер бар да. Ар бир канча немеңиз бар? Мечит боюнча имамдарды да чакырыш керек, ошол имам калды. Ал айтам, мен азыр айтам. Мен айта турганым, сиздердин мечиттерге жооптуу адистериңиздер бар. Ошол адистериңиздер ар бир мечит боюнча иш алып барсын. Имамдарга биз өзүнчө чакыртып ал боюнча иш алып барабыз. Биз чогулуш өтөбүз. Дагы баягы жалпылап туруп, жетимактын мобилдик группасы иш алып бара беришин. Ар бир тармак боюнча мектепке дагы барышат. Мечиттерге барып, жума намаздарына барганда дагы ошол жерде көзөмөлдү күчөтүш үчүн ал жерде имамдардан ошолорду талап кылсын. Ар бири мечиттерге дагы ошол талаптарды сактоо боюнча модулду милдеттенип коелу. Жок, аны милдеттендирген эмес, биз өзүнчө дагы сестерге биз мурункуларда билесизби, Өмүрза аке? Биз талапты койгонбуз. Ар бир мечитке байлаганбыз. Сиздердин адистердичи. Ушу жума намазы убагында көзөмөлдү күчөтүп, алгоритмди сактап намаз кылуу боюнчачы. Болуп аткан окуянын бардыгы эле бул миграциянын эсебинен болуп атат да, ички миграциянын күчтүү болгонунан болуп атат да. Мына кечеги дагы бир окуя, мына райондордо болгон окуяда биздин даватчылардан чыгып атат да. Мисалы Каракулжага барып, ал даватчы көп жерде, Кыргызстандын көп жеринде жүрүп келип, анан Каракулжага барып, анан мечитинен чыгып калып атат. Ошон үчүн ушул азыр милдеттендирилип турган жерлерде оштун газ сынабы, азыркы эпид кырдаалды эске алып, эми туура түшүнүш керек. Даватты да бир аз мындай контролго алышыбыз керек да. Ал даваты бир эми андан кийин эми ички каттамдарда таксисттер болот. Ош Бишкек каттамындагы чүйгө каттаган. Мына ошол ички миграцияны контролдой турган бир жолдорун мындай жакшы бир жолго салышыбыз керек да, контролго алышыбыз керек. Эмнеге дегенде, азыр эгер ушул биз ички миграциянын, ички каттамдардын бир мындай жугузуу жолдорун токтотуп койсок, бул нерсе барган сайын күчөп кете берет, аябай эмнеге келет да бул. Ошон үчүн ички каттамдар, ушул ички миграциялар жүргөн ошол жактарын бир жакшы эске алсак да. Бүгүнкү штабтын жыйынында негизги биз ошол Ош шаарындагы эпидемия кырдаал абал кандай болуп атат, ошол боюнча биз бир жалпы маалымат алдык жана ошол боюнча алдын алуу иштери боюнча иш алып барабыз. Бул жерде биздин өзүңүздөр билгендей Ош шаарында жергиликтүү бийликтерге бизде шайлоолор болуп өттү. Ошол шайлоолордун негизинде бизде өзүңүздөр билгендей ар жактан ички миграция көп болду. Ошо ордун алдын алуу боюнча, эпидемия кырдаалын алдын алуу боюнча бизде ошо көзөмөлдү күчөтүү боюнча айтылды, жана чечимдер кабыл алынды. Бир үй бүлөдөн ушул положительный ПЦР алынып, ошол жерде положительный 3 кишиден чыкты. Бул ошо биздин Ош шаарынын жараны жана ошо 2 баласынан, 2 баласы 2 мектепте окуйт. Ошо 2 мектептеги абал боюнча жана ошо жалпы ошо шаар боюнча абалда биз карап чыктык. Азыркы учурда ошо 2 балдардан чыккан, окуучулардан чыккан, ошо үй бүлөдөн чыкты да. Ошол чыккан ошо мектептерди биз убактылуу 14 күнгө онлайнга өткүздүк. Ошо положительный чыккан баланын окуучуларынан жана тегере чекесинде окуучуларды биз анализ алдырткызып, убактылуу биз ошо онлайнга өткүздүрдүк. Андан кийин эгерде баардыгы жакшы болуп турса, кайра офлайн реалдуу ишке окууга өтүшөт. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы эпидемиологиялык абал көзөмөлдө турат. Эми күн сайын анча мынча ички миграциядан келген адамдардан чыгып атат. Мына кечеги күндө 6 адам чыкты, анын бир үй бүлөдөн 4-өө чыгып атат, экөөсү бул Бишкектен келген жарандардан болуп калып атат да.
үй бүлөдөн чыккандардан дагы бул атасы ошол Бишкектеги ооруган жарандар менен байланышып, анан үйүнө алып келип үйүндө 4 жаран катталып атат балдары менен. Андан сырткары бүгүнкү азыркы күндө жаңы учур катталган жок. Жалпы лабораториялык жактан тасталган жарандардын саны 3397ге чыкты. Пневмония илдетине чалдыгып калган жарандардын жалпы саны 2303кө чыкты. Жаңы учур пневмония илдети менен катталган жок бүгүнкү күндө. Азыркы күндө 34 жаран жатат. Анын 17си ковид илдетине чалдыгып калган жарандар, жана 17си бул пневмония илдетине чалдыккан жарандар дарыланып жатат. Анын ичинен 4-өсү өтө оор абалда жатат. 16сы оор абалда жана 14-ü орто абалда жатат. Дарыгерлерди биз баарын окуудан өткөзүп даярдаганбыз. Азыркы күндө ушул толкун дагы кайталана турган болсо, бизден 5 мобилдүү группаны даярдап койгонбуз. Бир убакта ошол 5 группа бир 200 больнойду караганга кирип кеткенге даяр.